Көптөн күткөн съемка өтө настроениялары бар болчу. Эми страшно өлдү бар го. Но товар алгандар уже нериге келдиңер, неригечи. Достор мен Кытайга барганда, ойбай мага заказ бер. 2 күндө барат товарыңар. Акчаңарды сал дедимби? Өзүңөр мага жаздыңар. Мага алып кеп берчи. Балам алып кеп берчи. Синим алып кеп берчи деп. Мен базар жок, бир күн продажа ачтым. Олар давно келгенде, кийинкилери могу кытайский бир праздник болуп, ошого элешип калып, карго менен задержка болсо, кана меники, мошенник, уже чындап бар го. Мен өзүм бир Кытайга барганымды бир жерден чыгардыңар. Меңер каргоңор төлөп бератат. Кайсы товар алганда силердин каргоңор төлөп бератат. Каргосун дагы өзүм төлөйм. Базар жок, биринчи, экинчиси эрте келди, үчүнчүсү бир аз задержка болуп калды. 24-ү 7 айтып келдим. Задержка болуп калды. Эмне кылайын, эми учуп барып алып келейинби? Өзүңөр мага ишенип бериңерби? Кандай болсун алып келип беребиз дедим го. Эми болсо уже бардык планшеттерди, телефондорду кечээ күнү сторис алдым го. Алып өтүп келдим, негизи башкаларың турат. Мен эптеп алып өтүм, кой ушул мен элдин адамымын го. Алып өтөйүн деп азыр таратып берип атсак, уже кечээ бүгүн таратып берип атабыз да. Дагы эле кана меники, ё-моё. Еще журналисттер чыгат, мындай экен. Мага эмнеге чабайсыңар? Арге мындайдан болот турго. Ал жактын сөзүн угасыңар да, меники эмнеге укпайсыңар? Бияктан дагы бирөөсү чыгат, жанагы бардыгы публикага ойнойт, публикага ойноп коет. Мындай экен го, июнда заказ берди. Мен июнда айылда жүрдүм, өзүм августтун 10-унда Кытайга оралсам, каяктагы июн? Кыргызстанга барам, тура эмес такталбаган маалыматтарды чыгаргандар үчүн жоопко тартылат. Мен өзүм ар бир ишиме жооп бере алам. Короче, журналисттер дагы башкасы болсун, сөзсүз түрдө сотко мен деле кайрылам.